Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Urmatlı Nasihat Radyosu'nun ugarmandары жана Marwa telekanalının ugarmandары. Sizler менен biz kayradan ıyık Ramazan berүүsü менен жүз görüşүп турабыз. Andıktan sizlerge Allah Taala'nın tınçlığın, ırайымын, берекесин каалап, Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Albatta ıyık Ramazan болгондуктан sizler менен biz Ramazanга тиешелүү кейбирки сабактарды кейбирки көрсөтмөлөрдү алганыбыз орунду деп санайм. Андыктан биз орозо демекчи алымдарыбыз айткандай, орозо бул чоң мектеп деп, кадимки эле ошол бизге таандык болгон мектептерге салыштырып карасак дагы дурус болчудай. Андыктан биз мектептин башталгыч бөлүгүнө киребиз, башталгыч мектепке, орто мектепте бүтүрөбүз, жалпы мектептен билим алабыз. Атайын кесип үйрөтүүчү окуу жайлардан же жогорку билим берүүчү жайлардан окубайлык. Биз ошол жерден жалпы кирген билим алуучулардын арасында канаттандырарлык, орто, жакшы, өзгөчө баа менен бүткөндөрдү көрүп келебиз. Идайым ошол жерге киргендер өзгөчө баага же жок дегенде жакшы баага ээ болсом деген аракетте алар билимдерин сапаттуу алып чыкканга аракет кылып келишет. Мына ошондой эле бул орозо мектеби дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү сүрөттөгөндөй, бул мектептин дагы өзгөчө аяктагандары бар. Бул мектепти дагы жакшы деген баа менен аяктагандар. Бул мектепти дагы канаттандырылык деген баага ээ болгондор болсо, арасында таптакыр өтпөй калып жыгылгандар дагы бар. Андыктан келиңиздер, кайсыл учурда биз эң жакшы өзгөчө деген баага татыктуу болобуз, кайсыл учурда жакшы деген баага, кайсыл деген учурда биз канаттандырылык, кайсыл учурда биз бул мектептен сынагынан өтпөй калабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде жума күнү элге хутба кылып, андан кийин өзү хутба кылуу деген нерсени мындай деп түшүнсөк болот. Элге кайрылуу үчүн чыга турган атайын орун болот. Мечиттерге барсаңыз карасаңыз, мечиттин алды тарабында же бурчунда тепкич менен чыгып, имам элге чыгып кайрылуу жасаган мезгилде баарынан өйдө туруп, элге жалпы анын жүзү, анын турган орду даана көрүнүш үчүн ошондой хутба окуй турган же болбосо элге кайрылуу жасай турган орун болот. Мына ошондой орунна пайгамбар чыгып баратып, биринчи тепкич тепкенде амин деди, экинчи тепкичине дагы амин деп, үчүнчү тепкичине дагы амин деп барып анан баягы секиченин үстүнө чыгып олтурду. Жума бүткөндөн кийин сахабалар келип сурашты: "Я Расулаллах, сиз адаттагыдан башкача болуп көтөрүлдүңүз бүгүн бул орунга" деди эле. "Ооба" деди. "Ал эмне үчүн сиз мынтип амин, амин, амин деп барып анан отурдуңуз" деди эле. "Мен силерге хутба кылуу үчүн көтөрүлүп баратканда Жабраил келди" дейт. Жабраил келип мага 3 нерсени айтты эле. Мен дагы ошол нерсени колдоп, кубаттап, ошондой болсун деп амин деген сөздү айттым дейт. Амин деген сөз ошо болуп калсын, ишке ашып калсын, орундалып калсын деген тилек. Ошол 3 аминдин биринде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде-ким Рамазан айы кирип, Рамазан айында кечиримге ээ болбой калган болсо, анын тумшугу жер сайып кор болуп калсын" деди эле. Мен айттым: "Амин, ошондой эле болсун." Мына ушул сөздөн эми карап көрөлүк. Бул ким дегенде биз жанагы айтып аткан мектепти бүтүрө албай, айдалып, жогорку окуу жайды аяктай албай, окуудан чыгарылып, деги эле кайсыл жерге барбасын, ал ошол жердеги чөйрөгө жараксыз болгондугунун көрсөткүчү катары ал эмне болгон? Четтетилген. Мына ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул ааламга, адампай жашаган жер бетине
Рамазан айын алып келип, ошол Рамазан айындагы ошол пенделер үчүн болгон бир чоң кечиримдин, ырайымдын, боорукерликтин, сыноонун, жакшылыктын керек болсо жалпысы биригип келип туруп бир мектептин айыгылса, бул мектептен дагы өтпөй калып чыгарылган окуучу ким экен десек, ал мына ошол айдын маани маңызына жетпеген, аны кадырдай албаган, аны урматтай албаган, өзүнүн болору болбос напсисине баш ийип, өзүнүн напсисин жараткандын үстүнө койгон адамдар, булар кечиримге жетпей калып, Аллах Тааланын ырайымынан куулгандар болуп саналат. Окуу жайдан жыгылып, ыйлап үйүнө барып, апасынын алдында ыйлагандай эле балдар, адамдар болушат. Мына ошондуктан келиңиздер, биз эң ошол мектептин сынагына өтпөй калып, жараксыз адамга айланып, жыйынтыгында Аллах Тааланын кечиримине жетпестен, бир жылда бир айланып келген ошол айдын жакшылыгынан толук ажыратылып, бактысыз болгон адам мына ошол айдын айдай кылып ордун сезе албаган, бул айдын жакшылыгына кирише албаган, мына ошол жакшылыкка аракет кыла албаган адамдар ушуларга келет. Бул кээ бирде адамдар макул бир кирейинчи деп, баягы эле шайтандын, жанагы эле напсинин артында кээ бирки күнөө иштерге барып, ал түздөн түз шариаттык койгон чекти бузуу эле эмес, шариаттын койгон чегинен сырткаркы дагы кээ бирки жакшы эмес амалдарды тутуп, ал айталык оозу мененби, колу мененби, ою мененби, ниети мененби, мына ошондой бир жагымсыз иштерге барып, натыйжасында бул мектептен чыгарылгандар болуп калат. Ал эми жакшыларчы, канааттандырарлык болгондор кимдер? Жакшыларга чейин канааттандырарлык болгондор, булар орозону кармайт, бирок аралаштырып оозундагы жаман сөзүн таштай албагандар. Алар жакшы эле ниет менен бут коет, бирок напсиси дайыма аны жаманга жетелеп тургандар. Өзү эле эмес, ал өзү эле ошондой бир напсинин кулуна айланбастан, жанындагыларды дагы дайыма шек күмөнгө түртүп, бул эми чындап эле убара тартып жасай турган иш беле, же биз эптеп септеп эле эл катары басып атабызбы деп өзүнө күмөн таштап, натыйжасында өзүнүн амалын дагы алсыз абалга, өзүнүн амалын дагы жансыз абалга таштагандар. Ал эми жакшылары ким дегенде, жакшылары булар анча-мынча катачылык кетирсе дагы, анын артынан дароо жакшылыкка шашылып, дайыма жакшылыкты чоң үмүт менен аны оңдоп турууга, аны түзөп турууга далалат кылып, дайыма жанындагыларга анын жандагылардын колдоосуна муктаж экендигин айтып, мен силер менен биргемин, силер менен мен адашпаймын, силер менен мен чогуу ошол ийгиликке, жеңишке чогуу жетемин деп күчүнүн, аракетинин болушунча далалат кылган адам. Дайыма өзүн түзөгөнгө, өзүн оңдогонго, өзүн жакшы бир деңгээлге көтөрүүгө аракет кылган адам. Жакшы деген баа менен чыгат. Ал эми өзгөчөсү ким дегенде, өзгөчөсү бул адам ниети дагы бекем, амалы дагы түз, тили дагы таза, көзү дагы, көөнү дагы, оозу дагы, анын керек болсо ар бир амалы өз ордунда болгон адам. Мен тилек кылып кетем, мына ошондой ар бирибизди Кудай Таалам бул айда өзгөчөлөрдөн кылып кабыл алсын. Бул жерде бизге келип түшкөн кээ бирки суроолор бар экен, мына ошол суроолорго кайрылып биз жооп бергенче сөзүбүздү уласак. Ассаламу алейкум. Тахажжуд намазды кантип окуйт? Витр намазды окуп, эрте менен тахажжудду окуса да болотпу? Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Тахажжуд намазы бул куптан намазын окуп,
Куптан намазынын жыйынтыктоочу намазы витр намазы болот. Бир гана бул куптан намазынын жыйынтыктоочусу эмес, балким сиз күнүмдүк намазыңыздын жыйынтыктоочу намазы бул витр намаз болот. Так рекеттүү намаз. Витр деген сөз так дегенди түшүндүрөт. Жуп эмес. Жуп эмес, так намаз. Ошондуктан биз 3 рекет окуйбуз витр намазды. Витр намазды окуп алып туруп, андан кийин биз эмне ошол жатып, эгерде биз таңында окуйбуз десек, эмне кылганыбыз жакшы. Витр намазыбызды, тахажжуд намазыбызды таң мезгилге калтырганыбыз жакшы. Эгерде мен таңында тура албай калам десе, анда куптан намазды окуп бүтүп, андан тахажжуд намазды 2 рекетпи, 4 рекетпи окуп, андан кийин витр намазын окуп алып туруп, анан витр намазы менен ошол намаздардын баарын жыйынтыктап, андан жатканы жакшы. Бирок түнкү намаздан да өткөн намаздын түрү жок. Алымдарыбыз айтат, караңгыда атылган жаанын жебесинен тагыраак тийген жебе жок дейт. Биз адатынча жааны аткан мезгилде жарык, ыңгайлуу, түз, көзгө көрүнгөн, таамай көрүнгөн жерде жаа атабыз. Бул эмне дегенде биз жаанын жебесин жиберебиз, биз бир максаттуу бир чекитке. Ал эми түнкү дуачы Алла Таала кайрылган адамдын муктаждыгы менен, зарылчылыгы менен, өтүнүчү менен, жан дилинен чыккан суранычтардын дуасы каяка карап атылат? Алла Таалага каралып атылат. Мына ошол караңгыда атылган жаанын жебесинен тагыраак тийген эч кандай жебе жок дейт. Андыктан мына ошол түндүн 3-чү бөлүгүнө барып окуган витр намаз, тахажжуд намаз бул эң жакшы намаз. Түндүн 3-чү бөлүгүнө барып окулган тахажжуд намаз эң жакшы тахажжуд намаз. Бирок көпчүлүк адам бул нерсени колунан келбейт, уктап калат, алсыздык кылып калат. Ошондуктан муну түндүн жок дегенде саат 12ге алып барып, 12ден өткөрүп окуп алса дагы, же эч болбоду дегенде куптан намазын окуп, аягына чыгарбай туруп, тахажжудду окуп, андан кийин витрди окуп, анан жатса дагы болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сиз туурараак жазыңыз, ассаламу алейкум ва баракату деп сиз таравих жана тахажжуд намазында зикир айтпай эле дуа кылып койсо болобу. Анан дагы сапарда болгондо суу жана топурак жок болуп калса, даратты жак намаз окуса болобу, болбосо кийинки намаз болуп калат. Урматтуу жамаат, ошол жазып аткан мезгилде бир аз сөздөрүбүзгө маани берсек, бул биздин тилибиз, бул биздин сыймыгыбыз, бул биздин тирегибиз. Кыргыз тилине маани бербей, ала чоло кылып, бир тамганы түшүрүп, экинчи сөздү окшоштуруп жазып коюп, анан үчүнчүсүн уккандай кылып жаза салуу, бул албетте биздин жалпы сабаттуулугубузга доо кетирет. Ошондуктан сиздерден сураныч, ошол телефонго жазып алгандан кийин дагы бир катар текшергиле. Туура эле жазылдыбы же жокпу? Мына ошентип биз суроого жооп берсек, таравих жана тахажжуд намазында зикир айтпай эле, таравих намазында сиз айтсасыз, тахажжуд намазында кечкисин, түнкүсүн дуа эле кылганыңыз жакшы. Дуа эле кылыңыз. Ошол өзү жетиштүү болот. Анан кийин топурак жок болуп калса, таяммум алыш кыйын болуп калат деп атасыз жолдо жүргөндө, сапарда. Топурак жок болуп калбайт. Баардык жерде топурак бар. Эч эле нерсе болбой калса, ошол үстүңүздөгү кийимиңиз топурак катары кызмат кылып берет. Ошол сиз кийип бараткан кийим, пальтоңуздун үстү, костюмуңуздун үстү, мына ошол нерсеге дагы колуңузду кагып, ошону бетиңизге сүртүп, колуңуздун чыканагына чейин сүртүп, таяммум алып алсаңыз ошол жетиштүү болот. Ассаламу алейкум. Куранды тамак бышырып жатып укса боло береби? Абдан жакшы болот. Куранды коюп алып, үйдө кайсыл майда иш болбосун, ошол Куранды толук үй боюнча жаңыртып койсоңуз болот. Же болбосо азыр кулак чындарды салып алып өзүнчө уксаңыз болот. Мына ошол нерсени бир гана дааратканага барган мезгилде, анан ошол жыныстык алакага барган мезгилде койбош керек. Башка мезгилде мына ошол Куранды укканча иш кыла берсе боло берет. Куптан намазын плакат менен окуса болобу? Куптан намазын плакат менен окусаңыз болот, эгерде куптан намазынын убактысы кире элек болсо, үйрөнүп алыш үчүн. Мисалы үчүн, азыр куптан намазынын убактысы кире элек, азыр алыңыз дагы окуй бериңиз, үйрөнө бериңиз, кайталай бериңиз.
Качан укуктан намазын азан айтып, элдин баары намазга жыгылган мезгилде сиз дагы туруңуз дагы плакатты алып коюп анан окуй бериңиз. Ошентип үйрөнөсүз. Аны эгерде сиз намаздын өзүнө кирсеңиз, биринчиден намазды бузасыз, экинчиден намазды үйрөнө албайсыз. Келиштикпи? Ошондуктан сиз үйрөнүп алыш үчүн карап окуй бериңиз. Ассаламу алейкум устаз, орозоңуз кабыл болсун. Аллахым разы болсун сизден. Аллах таалам алейкум ассалам, сиздин да орозоңузду кабыл кылсын. Сизден да Аллах таалам разы болсун. Иншалла мана ошо бирөөгө жакшылык каалоонун өзү Аллах Тааладан жакшылыкты алуунун өзү. Андыктан сиз мага жакшылык каалап, Аллах Тааланын жакшылыкты алдыңыз буйруса. Ассаламу алейкум устаз, атама дуа берип коюңчу, атам ичпей калсын. Я Раббул аламин, я Акрамул акрамин. Аллах Таалам атаңызга инсап берсин. Ушул улуу айдын шарапаты менен түз жол көрсөтүп, түз жолго салып, көкүрөгүн ачып, ыйманга, инсапка алып келсин. Жаман арам иштерден алыс кылсын. Дайыма силердин көз карегиңердин сүйүнчү болуп, дайыма силердин ортоңордо күлүп жайнап жүргөн болсун. Орозодо намазды каза кылып окуса болобу? Орозодо намазды каза кылып окуса болобу? Орозо эместеби бардык учурда намазды эгерде өз үчүн окуп калуу мүмкүнчүлүгү болбосо, ал ошо мойнуңузда тура берет. Карыз болуп. Ал орозо беле, орозо эмес беле, сиз тирүү мезгилинде, сиз намаз окуп калуу мүмкүнчүлүгү бар мезгилде сиздин мойнуңузда карыз болот. Ошол карызды биз каза дейбиз. Аны өтөө, каза деген сөз өтөө. Калып кеткен нерсенин ордун толтуруп өтөөнү каза дейбиз. Ал боло берет. Орозодо дагы, орозо эместе дагы ошондой кылып окуй бересиз. Ассаламу алейкум, менин бутум, колум псориаз болуп ооруйт. Мечитке баргым келет, бирок ошол оору менен бара албайтам. Алейкум ассалам. Сиз айыккандан кийин барганыңыз жакшы болот. Себеби дегенде сиз өзүңүз биринчиден ыңгайсыз болушуңуз мүмкүн, башка бирөөлөрдү дагы оңтойсуз акыбалга калтырышыңыз мүмкүн. Себеби дегенде сиз мечитке барган мезгилде башкалар менен катар отурасыз. Алар менен кол алышыңыз керек болуп калат. Сиз кол сунбасаңыз да башка бирөө кол сунуп калган мезгилде өзүңүз оңтойсуз акыбалда калбаңыз. Андыктан Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө медицина күчтүү. Эч болбойт дегенде элдик медицинага кайрылыңыз, табыптарга. Алардын дагы усулу жакшы, алардын дагы дары-дармектери күчтүү. Ошондуктан Кудай Таалам сизге шифа берсин. Тез аранын ичинде айыгып, буйруса мына ошол тилек кылган, үмүт кылган жамааттарга катышып, эл катарында отуруп калганга жеткирсин Кудай Таалам. Мына ушул биздин башка сурообуз келелек, башка мезгилде бул жигиттин тилеги абдан жакшы экен, ушу мечитке баргым келет. Бул өтө эң бир тилектердин арасындагы жакшы тилек ушул. Мечитке барсам, мечитке отурсам. Мен кээде ушундай бир чоң эле адамдарды көргөндө таң калам. Мечитке барган мезгилде мындай билесизби, баягы бир жаңы өспүрүм тайды минип көчөгө чыксаңыз, бир карала бир таш жатса деле тикчиңдеп аны айланып баскан тайлар болот го жанагындай. Мына ошондой адамдар бар. Мечитке келген ушу тикчиңдеп ар жактан айланып качкандар. Бу мечит, урматтуу жамаат, Алланын үйү. Мечиттен өткөн таза жер жок. Мечиттен өткөн тынч жер жок. Мечиттен өткөн мээлүүн жана жагымдуу, берекелүү жер жок. Жердин бетинде. Ошондуктан ошондой тикчиңдеп үркүп жүргөндөрдү чакырат элем, кирип көргүлөчү. Эгерде бирөө жарым баса калып бирдемке жасаймын десе, мага кайрылгыла. Ошо телевизордо сүйлөп аткан кишини алып келгиле, ошо киши мага жооп берсин деп мага айткыла. Урматтуу жамаат, мага караңызчы, адам, караңыз канчалык үмүтү тилеги бар, канчалык ошол жака зар какшап, жетсем дейт байкуш, Кудай Таала кичине сыноо берген колуна. Ошол колундагы, бутундагы нерседен эмне аёолоп өзүн башка бирөөнү да аяп бара албай байкуш, мынтип суранып атат. Келиңиздер урматтуу жамаат, жамаатка келелик, элге аралашайлык, эл менен чогуу отойлу. Себеби эл менен элбиз. Эл менен болсоң бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп ошон үчүн айтат бизде. Эл менен пиво барда, автобуста чогуу болуп калуу, бул чогуу болуп калууну көрсөтпөйт. Эл менен чогуу болгон Кудай Таалага кайрылганда, чын дилден, ак пейилден, таза дене менен, таза ниет менен кол алышып, ошол жерде бир жакшы чоң үмүттүн аркасында олтурганда чогуу болот адамдар. Ошондуктан
Келиңиздер, иншалла жамаатка келелик. Ассаламу алейкум. Салам алейкум эмес, ассаламу алейкум деңиз. Агай, мен орозо кармайм. Алла таалам кабыл кылсын. Түнү уктап калам деп уктабайм. Ооз жапкыча. Алла. Ооз жапкандан кийин уктайм. 2-3-4 турам. Туура эмес кылган жокмун бу? Рахмат. Сиз эгерде уктап калуудан корксоңуз, үйдө жалгыз болсоңуз, бул албетте сиздин этияттыгыңызга биз рахмат айтабыз. Ушул орозону бузуп койбойн, ушул орозого доо кетирип албайын. Баягы биз айтып аткан орозонун ичине кирип, эң жакшы өзгөчө баа менен бүткөндөрдүн бири болосуз, эгерде ушундай тутунган болсоңуз. Бирок баягы үйдө бала бакара келин келсек, жаныңызда шериктериңиз болсо, же досторуңуз менен, анда айтыңыз, мени да ойготуп койгула деп, эртерээк жатып, анан ошолор менен чогуу эрте менен туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сүннөткө ылайык кылсак, кечирээк эң акыркы убакытка барып, ооз бекитүүнүн акыркы убактына барып ооз бекитүү сүннөт, анан ооз ачуунун эң алгачкы убактында ооз ачуу, бул да сүннөт да. Мына ушулдай жакшы болот. Ошондуктан сиз туура кылган болсоңуз ошондой эле. Эгерде өзүңүз жалгыз жашап калып, орозодон кеч калып калбайын, эртең кыйналып калбайын, жумушка барганда чарчап калбайын десеңиз, анда боло берет. Ассаламу алейкум. Орозодо мусулманский кино көрсө болобу? Мусулманский кино. Орозодо мусулмандардын маданиятына, мусулмандардын жашоо бейнесине ылайык кинолор тартылган болсо, анда болот, жакшы болот ошону көрсө. Ошол жерден бир таалим, таасир ала алсаңыз, ошол сизди бирдемкеге үйрөтө алса, жакшы нерсеге үйрөтө алса, анда болот. Анан ар кандай кылып напсиңизди азгырган, сиздин делегиңизди козгогон, анан сиздин аң сезимиңизге доо кетирген, мээңизди бузган нерселер болсо, жок, аны көрбөңүз. Такыр. Мен ойлойм, андай мусулман кинолор дагы жок. Ошондуктан сиз мындан кийин мусулманский кино дебей, мусулман кинолору, же болбосо мусулмандар тарткан кино деп айта бериңиз, коркпой эле. Мен аябай коркокмун, жалгыз жата албайм, эшикке чыга албайм. Күйгүм кирди, болду, эшикке чыккандан корком, намаз окуйун деп эрте менен туруп, эшикке чыккандан корком. Эмне кылам, дуасы барбы? Дуасы бар. Сиз Кудайга шүгүр, шаарда жакшы дем салган биздин кааракелерибиз бар. Ошол кааракелерге барып дем салдырыңыз. Өтө зарыл түрдө барыңыз. Бул ушундай бир дарт болот. Бул дарт көпчүлүк коомчулуктарда бар. Бул дартка мен кабылгандарды мен көрдүм. Ошентип сизге окшоп коркуп калгандарды сыртка чыгып, ошо бир бөлкөнөн алып келе албайт. Күппө күндүзү сизге караңгыда коркот экенсиз. Ал күндүзү коркуп калган. Түнкүсүн андан 5 бетер. Такыр эшикти ача албайт мынтип. Бирок ошондой болсо дагы дем салдырып, Алла Таалага кайрылып, дуа кылып, анан өзүнө келип, бүгүн кадимкидей өзүнүн табигый жашоосу менен жашап атышат. Кудай Таалам сизге дагы ошондой бир жакшы адамдар туш кылып, шыпасын берип, эл катары ошо түнү күнү дебей өзүңүздү эркин сезип калганга Алла Таалам жеткирген болсун. Ассаламу алейкум устаз, мен 15 жаштамын, мен дааватка барсам болобу? Бүгүнкү күндө даават кылуунун шарттары бар. Ошол даават кылууга өздөрүнүн шарттарынын ичинде, менин угушумча, ал жердегилерден ошол жаш жетелик болсо, ата-энесинин уруксаты болуш керек. Эгерде ошол ата-энеңиздин уруксаты бар болгон болсо, анда сиз барып келсеңиз болот. Кудай Таалам кабыл кылсын иншалла. Даават бул өтө улуу иш. Даават бул адамды тарбиялайт. Даават бул адамды өзүн таанытат. Биз өзүбүздү тааныйбыз ошол жерге барганда. Жаратканыбызды тааныйбыз, элди тааныйбыз. Эл эмне экен, журт эмне экен, мамиле эмне экен, баскан, турган, жаткан, сүйлөгөн кандай болот экен, ушунун баарын ошол жерден үйрөнүп келебиз. Ассаламу алейкум устаз. Тери оорусуна кайсыл дуа жардам берет? Мага аябай зарыл болуп жатат. Айтып коюңузчу. Тери дуасына билесизби? Атайын тери дуасына деген, тери оорусунун дуасы дегенде мен сизге азыр айтып бере албаймын. Бирок пайгамбарыбыздан калган бир канча дуалар бар. Мен ойлойм, ушул дуаны кылганча сиз эң жакшысы бүгүнкү күндө медицина жакшы деңгээлге жетип калган. Ошол дерматологторго кайрылыңыз. Жакшыраак докторго кайрылыңыз. Эптеп-септеп эле бир бурчта бир кичинекей кылып тар бөлмө ачып алган кишиге кайрылбаңыз. Атайын чоң республикалык же облустук ооруканага кириңиз дагы, ошол жерден атайын чоң адистерге кайрылыңыз. Ошол жерден анализдерди тапшырыңыз. Анан ошолор
өздөрүнүн колунан келгенин жасаганча сиз дагы бул жактан дуа кылыңыз. Кудай Таала мына ошол бири менен айкалыштырып, анан сиздин шифаңызды тездетет буйруса. Ассаламу алейкум. Зам сүрөлөрдү кагаздан карап намаз окуса болобу? Жок, кагаздан карап окуганга болбойт. Зам сүрөлөрдөн сиз эң кыскасы Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал каусар фасолли ли роббика ванхар инна шанияка хувал абтар. Же болбосо Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Мына ушул сүрөлөрдү окусаңыз деле сизге жетиштүү болот. Калганын болсо азыр орозочулукта 1 саат бир бурчка отура калып, ошону кайталап бир 5-10 сүрөнү жаттап алсаңыз, азыр орозо айы мүмкүнчүлүк. Ассаламу алейкум. Каза намаздарды кантип окуса болот? Нафил намаздарын дагы рахмат. Каза намаздарды сиз урматтуу көрөрман, сурооңузду оңдоп бир катар текшерип туруп кайра жибериңиз. Мен түшүнө албадым, окуй албадым. Түшүнө албадым эмес, окуй албадым. Окуй алганымда түшүнгөнгө аракет кылат элем. Устаз, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, мага бир дуа бериңизчи. Иштерим жүрүшпөй атат. Аллахым максаттарыма жеткирсин устазым. Аллахым, я акрамал акрамин, я дал жалали вал икрам. Аллахым ушул пендеңдин суранычын өтөп, улуу шарафаттуу айдын эсебинен Аллахым жолун ачкын, ишин жүргүзгүн, карыз болсо карызынан чыгаргын. Алла Таалам жолун ачык кылып, дайыма жакшылыктын үстүндө жүрүп, өзүңө кулчулук кылган, өзүңдүн жолуңду бекем туткан пенделерден кылган. Бирахматка архамар. Туура дуа кылууну айтып кетиңизчи. Туура дуа кылуунун жолу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн туура дуа кылуунун эң биринчиси бул ихлас. Ихлас деген сиздеги ниет чын дилден болуш керек. Андан кийин эч кандай күмөнсүз болбош керек. Күмөнсүз болуш керек. Ал деген сөз мага жооп берип калат бекен, Кудай Таалам жооп бербейт бекен деместен, Алла Таала мага сөзсүз түрдө жооп берет деп толук ишенимде дуа кылыш керек. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, мына ошол дуаны дуа кыла турган сааттар, орундар, анан кийин күндөрү бар. Күндөрү жума күнү, жума намаздан кийин шам намазга чейин, асыр намазга чейин. Жума күнү жума намаздан тартып асыр намазга чейин. Айт күндөрү Арафатта, ажылыкта Арафатта турган мезгилде, бул жерде турган учурда дагы чоң жамааттын ортосунда, же болбосо жаан жаап аткан учурда, же болбосо түндүн 3-чү бөлүгүндө таң атайын деп калган мезгилде, эң жакшысы сиздин колуңуздан келгени таң атайын деп калган мезгилде, будильникти коюңуз дагы таң атайын деп калган мезгилде даарат алып келип 2 рекет намаз окуп, анан ошол мезгилде кол көтөрүңүз. Анан кийинкиси дуа кылуунун дагы адеби ошол Алла Тааланын астында муктаж экендигиңди көрсөтүп туруп айтышың керек. Сен абалың дагы, отурушуң дагы, кол жайышың дагы, үнүң дагы ошол Алла Тааланын астында мен муктажмын, Аллахым өзүң көрүп турасың. Сен өзүң мени берип турасың, сен мени менден дагы жакшы билесиң булайын деп туруп эме кылыш керек. Мына ошондой кайрылуу жасаш керек. Анан кийин азыркы мечиттерде кээ бирде көрүп атасыңар, кээ бир адамдар мондай туруп алып, монантип бир столбаны кучактагандай болуп, бутун 2 метрге жайып алып, как будто шайтандын баарын өзү тосуп ала тургандай болуп. Окугандар бул текеберчиликке кирет, анан залалатка кирет, адашуучулукка кирет. Ошондой болгон учурдагы дуалар да кабыл болбойт. Ошондой учурдагы болгон кайрылуу да кабыл болбойт. Ошондуктан биз жогору жакта айткандай, биринчиси сиздеги ихласыңыз болуш керек, ишеним болуш керек, Алла Таалам толук жооп берет деген. Анан дуа кыла турган сааттарда, орундарда дуа кылышыңыз керек. Андан кийин жанагындай өзүңүздөгү бул муктаждыкты сездирип дуа кылыңыз. Бешинчиси, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, дуа кылган мезгилде сөзсүз түрдө Алла Таалага мактоо айтып, пайгамбарга салават айтып башташ керек. Анан Алла Таалага мактоо айтып, пайгамбарга салават айтып бүтүрүш керек. Ал деген сөз Алла Таалага мактоолор болсун, пайгамбарга салаваттар болсун деп башташ керек. Мисал үчүн айтыңыз гана. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахым сага мактоолор болсун, пайгамбарыңа салаваттар болсун. Аллахым менин ушул жашоомду берекелүү кылгын, перзенттүү кылгын, перзенттеримди ыймандуу кылгын, ата-энемдин ден соолугун бекем чың кылгын, эли журтума тынчылык, аманчылык бергин. Аллах Таалага мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун, бирахматика я архамар рахим десеңиз, бул туура дуа болгон болот.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den soğluğunuz жақшыбы? Allah razı болсын sizden. Men orozo кармайм. Анан түкүрүгүмдү жутуп алсам эчтеке болбойбу, рахмат. Түкүрүгүңүздү жутсаңыз эчтеке болбойт. Түкүрүгүңүз канча келсе ошончону жута бересиз. Болгону ошону атайлап жасабаңыз. Тилиңизди ояка бияка ойнотуп, чуркатып, анан кийин шылкылдатып, анан бир мынча болгондо ошону мындай жутуп койсоңуз, ушул макрух болот. Оозду ачып салбайт, бирок макрух болот. Ошол макрухка жеткирбестен жөн эле пайда болуп калган, табигый жол менен пайда болуп калган шилекейди, түкүрүктү жутуп койсо, ал эчте кандай зыяны тийбейт. Ассаламу алейкум устаз. Мен 15 жаштамын. Хиджаб кийейин десем, үйдөгүлөр каршы болуп атышат. Кызым, Аллахым разы болсун сенден. Аллахым разы болсун. Аллахым разы болсун сенден. Ошентип Аллах Тааланын буйругуна баш ийемин деп, ошого жүрөгүң тартып, акылың жетип аткан болсо, сен азамат кызсың. Сен башкалардан өзгөчө кызсың. Үйдөгүлөр түшүнбөй атат бул нерсени. Ошо үйдөгүлөр түшүнүш үчүн сен өзүңдүн жүрүм турумуң менен, дуаң менен, Аллах Таалага кайрылуу менен, ата-энеңе түшүндүрүп айтуу менен, ошол тууган жек жааттын ичинде дагы ошо сени түшүнгөн адамдар бар. Сен ата-энең болбосо дагы абаң бар, бир туугаң бар, таекең бар, таэжең бар, абижең бар, агаң бар, иниң бар. Ошолорду чакырып, ошолор менен чогуу сүйлөшүп, анан татынакай бул мен сага азыр айтсам болот эле, ата-энеңди укпай эле койгондагы, анан жолуңду сала бер десем деле болот эле. Бирок мен сени көйгөйгө салгым келбейт, кызым. Сени көйгөйгө салгым келбейт. Сен жакшы жолго баратасың. Сен улуу ишке баратасың. Ошол улуу жакшы ишти сен ата-энеңдин көңүлүн талкалап алып, ортодо чайналбасын деп атам. Ошондуктан ошондой жакындарың менен жакшынакай кеңешип барып, ата-энеңди көндүрүп, анан кийин өзүңдүн жүрүм турумуң менен, уят сыйытың менен, адеп ахлагың менен ата-энеңе көзүнө жакшынакай болуп баргын. Ассаламу алейкум, урматтуу агай. Алейкум ассалам. Норозуңуз кабыл болсун. Аллах Таалам баарыбыздын бирге кабыл кылсын. Тууганым, менин 2 балам бар. Сыртта Россияда иштеп жүрөт. Үйлөнүп, үй бүлөлүү болуу үчүн дуа кылып коесузбу? Албетте. Аллах Таалам сизди жакшынакай, мотурайган, татынакай, ширин неберелер менен сүйүндүргөн болсун. Көз карайыңызды дайыма кубанычка бөлөсүн. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум. Мен 14 жаштамын. Мен орозо кармасам болобу? 14 жашта болсоң кеч калып баратасың. Эгерде кыз киши болсоң, сен 5 жылга кечиктиң. Эгерде эркек жигит болсоң, 2 жылга кечиктиң. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндөн азыр ниет кылгандага эрте менен таңында орого кармаганга тургун буйруса. Мындай биздин мындай зирек өспүрүм жаңы муң келеткандыгы бизди сүйүндүрөт, урматтуу жамаат. Караңыз, 14 жашында кыжалат болуп, меники эмне болуп атат деп атат. Балким буга айткан киши жок, түшүндүргөн киши жок. Бул чындап келгенче шариаттын көрсөтмөсү боюнча кыз балдарыбыз 9 жашынан 10 жашынан итеккири келет. 9 жашынан 10 жашынан орозо кармап башташ керек. Эркек балдарыбыз кадимкиде эле 12-13 жашында кадимкиде эмне болот, козголуп эркектиги эмне көрүнөт. Ошол мезгилден тартып ал балагатка жеткен болот дагы, ал эмне орозо кармаш керек эле. Мына билбестен бизге эмне теле аркылуу сурап атат. Мен эмне кылайын деп. Кудай Таалам разы болсун ушу балдарыбыздан. Ассаламу алейкум. Менин көзүм нымдайт. Дем салдырсам болобу? Болот. Дем салдырыңыз. Бул ошо анча-мынча ошондой бир билинбеген дарт менен дагы адамдын көзүнөн. Анан кийин көз доктурга дагы барыңыз. Доктурга да барыңыз, дем де салдырыңыз. Мен 10 жаштамын. Намаз окуса болобу, бирок саждада уктап калам. Аллаху акбар. Сен улум, сенин атың Оматпы? Сенин атың Омат. Мен 10 жаштамын. Намаз окуса болобу, бирок саждада уктап калам. Шана сен улум атаң менен, агаң менен чогуу тур. Алар жумушта болуп калса апаң менен тур. Иншалла сен уктабайсың, ошолор менен чогуу турсаң. Анан намазга барган үчүн уктап кала турган, сеждеде жата бербегин. Сеждеде Субхан Раббиял А'ла, Субхан Раббиял А'ла, Субхан Раббиял А'ла деп 3 эле тасбих айт, кайра туруп кет, уктабайсың. Уктаганга жетишпейсиң. Ошондой окуй бер улум. Устаз, кыз перзенттүү болсо, ысымын Ясине деп койсо болобу? Абдан сонун болот. Ясине деп койсо өтө жакшы болот иншалла. Кой бериңиз ошондой.
Саңласыздарбы, орнуңуздар кабыл болсун, бирге болсун. Аллах таалам ыраазы болсун сизден. Мен жалгыз бой энемин. 4 эркек балдарым бар. Жалгыз багам. Мечитке барганмын, жардам сурап, бирок кабыл албай койгон себеби эмнеде? Жардам берип калса. Эгер жардам берип калса, номерин калтырыптыр. Урматтуу калайык калк. Мына 4 балалуу жалгыз бой энебиз бар экен. Мечитке барса, билбем кайсыл мечит экен, кабыл албай коюптур. Бирок ошол мечиттин имамына да айтат элем. Мечит сеники эмес. Мечит элдики. Мечиттен ушундай бир ыймансыздар көбөйгөн азыр. Ошо мечиттин акчасын өзүнүн акчасындай кылып чөнтөгүнө салып алгандар бар. Ошондуктан урматтуу эне, сизге мына ушул азыр элдер көрүштү, буюрса сизге колдорунан келген жардамдарын беришет. Ассаламу алейкум устаз. Коңшум жумуштан оокаттардан алып келип бизге сатат жана биз барганда ошол оокаттардан тамак аш жасап берет. Кандай жол менен келип жатканын билип, өзүбүздүн акчабызга сатып алсак арам болбойбу? Үйүндө жегенибиз эмне болот? Сиздин кошунаңыз мусулман. Мусулмандын тапканы дагы, тутканы дагы адал. Эгерде сиз ошонун арамдыгын барып көзүңүз менен көрмөйүнчө күмөн кылбаңыз. Ал сиздин жакшынакай кошунаңыз. Сизге жакшылык кылайын деп сизге оокатынан берип атат, же оокатынан сатып атасыз. Сиз ошол кошунаңыздан сатып албасаңыз, ошону базардан деле барып сатып алмаксыз. Туурабы? Ошондуктан андай бир кошуналарга, жакын турган адамдарга күмөн санабагыла, күмөн чуркатпагыла, күмөнгө орун калтырбагыла. Бирок силерди коркуткан бир чындап эле күмөндүү нерсе көзүңөр түшсө, ал нерсени унчукпай эмне кылгыла? Бизге айтпагыла аны. Башка бирөөгө да айтпагыла. Досуңарга да айтпагыла. Эч кимге айтпай көмгүлө. Себеби дегенде ал силердин кошунаңар. Барып өзүнө айткыла. Кошунам, могу кылып атканың жакшы эмес болуп калды. Ушул кылып атканың арам болуп калат. Мен сизге кошуна алып кылып, сизге боор оруп келип айтып атам. Эгерде токтотсоңуз, Кудай Тааланын бейиши бар. Токтотпой койсоңуз, Кудай Тааланын дозогу бар деп эскертип коюңуз. Ошол эле. Бирок эч кимге жайбаңыз, себеби дегенде анын абийирин сактоо кошуна катары сизге милдет. Ассаламу алейкум. Намаз окуп жатып адашып таппай калса эмне кылыш керек? Намаз окуп жатып адашып таппай калса, ошол токтогон жеринен дароо сеждеге кетиш керек. Рүкүүгө кетиш керек. Рүкүүгө барып, рүкүүдөн туруп, сеждеге барып, анан намазын бүтүрө бериш керек. Урматтуу, ассаламу алейкум. Мен намазды жаңы үйрөнүп жатам. Плакат карап окусам болобу? Биз жана эле айттык, плакат карап окуганга болот. Плакатты үйрөнүш үчүн азыр намаздын убактысы кире элек мезгилдерде, намаз убактысы жок мезгилде карап алып, тиги телефон менен, плакат менен, атайын жасалмаз жай намаздар менен окуй бергиле. Канча болсо дагы 1 сааттап окуй бергиле. Качан намаз убактысы киргенде намазга эчтекеси жок киргиле. Адашсаңар дагы ошол туура адашуу болот, ал орундуу адашуу болот, ал орундуу намаз болот. Намаздын ичине кирип алып туруп, кайсы бирдемке менен алектенүү бул намазды түп тамырынан жок кылат. Саламатсызбы устаз? Мен жашым 14-тө. Жаңы орозо кармадым. Аллах таалам кабыл кылсын. Өзүм жабык кезде орозо дубасын окусам, оозум жабык кезде орозо дубасын окусам болобу? Жатка билбейм, окуп коем. Өтө туура кыласың, балам. Кызымбы, баламбы? Аллах таалам кабыл кылсын орозоңду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эң жакшы түптөлгөн адам жаштайынан ибадат менен түптөлгөн адам деген. Мына ошол 14 жаштан, 12 жаштан, 15 жаштан ошол намазга бекем болуп, ибадатка бекем болуп, Аллах таала менен мамилени бекемдеп, түздөп алып бир жашоо куруу, бул эң жакшы жашоолордон, өмүрлөрдөн болот буюрса. Кудай таалам жашооңо береке берсин, балам. Ассаламу алейкум устаз. Туткан орозоңуз кабыл болсун. Аллах таалам кабыл кылсын. Устаз, маңканы жутуп жиберсе орозо бузулбайбы? Жок, бузулбайт. Маңканы атайын топтоп алып туруп, ошону жутушта адат кылбаңыз. Бирок кээ бир адам ошондой жөтөлгөндө, окшуганда кетип калат. Бул эчтеке болбойт. Эч кандай зыяны тийбейт. Бир гана ошондо маңканы топтоп алып туруп, жутканда адат кылбаңыз. Устаз, мен сиңдимин аты Аль-Сафи деп койгум келген. Бирок көп эле мындай ат жок деп каршы болушкан. Анан Амине деп койгом. Бирок бул атка да кээ бирлерине жаккан эмес. Аль-Сафи деген аты барбы? Аль-Сафи
As-safi деген söz бар. As-safa, as-safa деген сөздөн. As-safa деген сөз бул Меккедеги biz al-safi деген жок, as-safa деген бар. Biz ажылыкка барган мезгилде Кабанын жакын жеринде эки дөңсө бар. Бири as-safa, бири Марва. Мына ошол дөңсөнүн бирөөнүн аты as-safa. Ошентип as-safa деп койсо жакшы болот. Өтө жаракшыктуу ат. As-safa, al-safa эмес, as-safa. Je болсо Сафа жөн эле. Ал эми Амина пайгамбарыбыздын апасынын аты Амина болгон. Кантип ушуну жактырышпайт экен? Амина аябай жакшы ат. Эч кандай бул жерде эмне ат коюп алып, анан башка бирөөлөрдүн ой пикирин сурай бербеш керек. Себеби дегенде ар кимди түшүнө бербейт ал жердеги эмне деген ат, кимдин аты болгон, эмне дегенди түшүндүрөт, анын баарын билишпейт. Ошондуктан жөн эле коюңуз, кыжалат болбоңуз. Ассаламу алейкум. Нафил намаздарды кандай окуса болот? Нафил намаздарды ушундай эле жөнөкөй окуса болот. Качан намаз окуй турган убакыт болсо, ошол убакытта келип эле дарат алып келип, кыблага жүздөлүп, анан жай намаздын үстүндө туруп, анан Кудайым сен үчүн ушундай эки рекет нафил намазды окуганга ниет кылдым. Өзүң кабыл кылгын деп Аллаху акбар дейт. Болду, колду байлап намаз окуй бересиз. 2 рекеттен кааласаңыз окуңуз. 4 рекеттен кааласаңыз окусоңуз. Мына ушундай эле жеңил эле окулат бул намаздар. Ассаламу алейкум устаз. Мен 9 айлык балам бар. Эмизем, орозо кармасам болобу? Менин түшүнүшүмчө 9 айлык бала чайнап жеп калган бала. Сырттагы тамактар менен да азыктанып калган бала. Эгерде көкүрөк сүткө гана таянып, андан башканы эмбей калса, башка нерсени жебей калса, анда эненин болгон азыгы бардыгы балага кетип, кыйналып калмак. Андыктан 9 айлык балаңыз бар экен, орозо тутканча балаңызды алачолоду эмизип коюп жүрө берсеңиз, өтө жакшы болот. Алла таалам орозоңузду кабыл кылсын. Ассаламу алейкум устаз. Орозоңуз кабыл болсун, Алла таалам кабыл кылсын. Менин балам 4 жашта. Сүйлөй албай жатат. Сулайман пайгамбардын дуасын күнүгө айтуу керекпи? Кандай кылганда туура айтуу керек? Билесизби? Биринчи дуа кылыңыз. Сизге да айтамын, дуа кылыңыз. Мына ошол дуалардын ичинде эң жакшысы өзүңүздүн тилиңизде, өзүңүздүн өтүнүчүңүз менен, өзүңүздүн үнүңүз менен, өзүңүздүн кыргызчаңыз менен Алла Таалага айтыңыз. Аллахым, сен мага перзент бердиң, бирок тилин берген жоксуң. Аллахым, сен мага перзент бердиң, тилин берген жоксуң. Аллахым, тилин кошуп берчи. Аллахым, тилин кошуп берчи деп дуа кылыңыз. Чын дилден. Чын дилден. Мүмкүн болушунча саат, азыркы учурда саат 4-тө туруңуз. Таңында саат 4-тө туруңуз. Саат 4-тө туруп, 4:30га чейин дуа кылыңыз. Жарым саат. Андан кийин оз ашарга киришиңиз, оз бекиткенге. Макулбу? Кыргызча эле айтыңыз. Сулайман пайгамбардын дуасы, анан тигилердин дуасы эмес. Анан буга кошумча логопедке алып барыңыз. Кээде бала, бүгүнкү күндө баягы нелер көбөйдү, могу көбөйгөндүктөн бала сүйлөгөндүн ордуна өзүн могу алаксытып алды дагы, анан могул жакка күч бербей койду. Мына ошол логопедке алып барсаңыз, алар текшерип көрүп, кандай иш тутканды алар көрсөтүп берет. Кудай таалам жардам берип, тез арада сүйлөп кетет балаңыз буйруса. Ассаламу алейкум. Оразоң кабыл болсун. Алла таалам бирге кабыл кылсын. Атама дуа кылып коюңуз. Ооруп жатты. Алла таалам атаңызга шифа берсин. Алла таалам атаңызга шифа берсин. Алла таалам атаңызга шифа берсин. Тез арада туруп, силерге аралашып, күлүп жайнап отурган болсун. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум. Мен жолдон акча таап алсам да, Аллахым берди деп ниет кылып коямын. Күнөө эмеспи деп күнөө болот. Күнөө болот. Шариаттын өкүмү боюнча табылып алынган буюм сиздики эмес. Ал болгону ошо сиздин астыңызда чыгып калды. Болду. Мына ошондуктан аны ээсин талап берүүгө аракет кылыңыз. Эгерде ээсин таба албасаңыз, садака кылыңыз ошол нерсени. Ошо кишинин атынан садака кылыңыз. Ошо жоготкон кишинин атынан деп садака бериңиз. Муктажга, ооруп атканга, сыркап атканга, жесирлерге, жетимдерге бериңиз. Андан кийин ошол учурда ошол муктаждарга берейин деп атсаңыз, өзүңүз да муктаж экениңизди билип турсаңыз, анда сиз өзүңүзгө иштетиңиз, тиги кишиге сооп болот. Бирок бул ынсаптуу чечим болсун да. Кээ биркилер айтайлык жерде 10 000 сом таап алса,
ошол 10.000 сомго муктаж эмес, бирок мен деле муктажмын да деп санап коет да. Бул туура эмес. Туура эмес. Оокатыңыз жүрүп атабы? Курсагыңыз токпу? Үстүңүз бүтүнбү? Бала бакараңыз аманбы? Шүгүр деңиз дагы, аны эмне кылыңыз? Ошонун атынан садака кылыңыз. Сизге буйруп айталы. Assalamu alaikum ustaz. 5 айлык балам бар. Орозо кармаган жокмун. Кошумча тамак жебейт. Орозо кармасаң баланын акысына кирип калган дешет. Ошо туурабы? Туура ошол. Туура. Баланы абайлаш керек. Баланын ден соолугу баарынан кымбат. Сиздин ден соолугуңуз андан кымбат. Ошондуктан бала даристе мезгилинде көкүрөк сүттөн башка эч нерсеге таяна элек мезгилде сиз эмне орозону тутпай карабай кое туруңуз. Assalamu alaikum. Биз перзенттүү боло албай жатабыз. Дуа кылып коюңуз. Рахмат сизге. Аллах таалам эгизден сулуу келишимдүү жигиттерди ата этсин. Аллах таалам дайыма үйүңөрдү балага толтуруп, үйүңөр базарга айлансын. Дайыма үйүңөрдө бут кийим көбөйүп, сизди эшиктен кирип чыккан мезгилде дайыма жүдөтүп турсун. Аллаху акбар. Assalamu alaikum. Сизге суроом. Кечи зарага баргандан кийин истинжа кылыш керекпи? Кичи зарага барган мезгилде истинжа кылыштын кереги жок. Кагаз менен деле жакшылап кылып кургатып коюу зарыл болот. Кагаз, таза кагаздардан алып эле, ошо таза кагаздар менен. Баягыда эң арзан, баягы базарда 15 сом сатылып аткан даарат кагаздардан албагыла. Андан өткөн зыяндуу нерсе жок. Тазараак кагазды колдонгула. Тазараак кагаз колдонуп, анан ошол нерсени дайыма кургактап, аягына чейин кургактап туруп, анан кийин чыкса боло берет. Ал жерде атайын стынжа кылып жууш зарыл эмес. Эгерде шартыңыз жакшы болуп, үйдө жылуу суу менен, даарат алган жерде дагы жылуу суу менен стынжа кылган сууңуз да жылуу суу болуп, анан стынжа кылгандан кийин кургатып арчып коюш мүмкүнчүлүгү болсо, анда ошондой кылсаңыз бул не болот? Өтө талапка ылайыктуу болот. Ассаламу алейкум. Даарат алгандан кийин боенуп алып намаз окуса болобу? Алла таалага жакшыраак көрүнөйүн депсиз да? Жок, Аллах таала сизди кандай кылып жараткан болсо, ошол боюнча сиз сулуу көрүнөсүз. Аллах таала сизди кандай жаратса, ошол боюнча сиз Алла үчүн сулуусуз. Андан кийин бүгүнкү күндө акыркы мезгилде аялдарыбыздагы болгон чоң адашуучулук ушул болуп атат. Аллах таала берген кашты жулуп салып, башка каш чаптап, Аллах таала берген кирпикти тегиздеп салып, анын ордуна башка кирпик чаптап, Аллах таала жакшынакай карек берсе, ал каректи башкачага боюп, аны чаптап, иши кылса бир өзгөртпөгөн жерибиз калбады. Алланын астына барганда кантип жооп беребиз? Аллах таала мына ушул сага деп берсе, анан наразы болуп атабыз ошого. Кудай, сени мына берген кашың чатак экен деп атабызбы? Мына берген кирпигиң мага жакпады деп атабызбы? Мына берген көзүң мага ылайыксыз деп атабызбы? Кантип жооп беребиз? Аялдар, акылыңарга келгиле. Көзүңөрдү ачкыла. Катуу эле айтам, капа болгула менен. Аллах тааланын бергенине наразы болуу мындан өткөн чоң күнөө жок. Ыраазы бол ошо Аллах таала берген көзгө дагы, кашка дагы, кирпикке дагы, бетке дагы, чачка дагы ыраазы бол. Алып коет бир күн келип баарысын. Анан ошондо бул неематтын эмне экендигин билесиң. Ассаламу алейкум. Апасы намаз окубайт. Өтүп кетсе, бирок баласы хафиз болсо, апасынын пайдасы тиеби? Иншалла, Аллах таалам беришен зат. Эгерде ошо Аллах таалага ширк келтирбесе, Аллах тааланын ордуна башка кудай кабыл албаса, Аллах таала кечирет. Ошо хафиздиктин аркасынан дагы Аллах таалам шарафатын көтөрөт. Иншалла, үмүтүбүз бар иншалла. Аллах таалам ошо баласы энесинин аркасынан көп дуа кылсын. Көп дуа кылсын, Аллах таалам бейиштен орун берсин. Ассаламу алейкум. Менин күйөөм телефон көрөт. Көрбөң десем, жини келет. Эмне кылсак болот? 5-6 жыл болду. Рахмат, орозоңуз кабыл болсун. Аллах таалам кабыл кылсын. Бул эми баарына жайылган дарт болду да. Анан эми чоң эле эркек. Бу атаң көрө эркек бир үй бүлөөнүн жоопкерчилигин мойнуна алган эле. Бир үй бүлөөнүн артында аялы турат, бала бакарасы турат, ата-энеси турат, тууган уругу турат. Ошолордун жоопкерчилигин, милдетин көтөргөн эркек эле. Таң көрө ушул эркек эми телефон менен жатса зоң коюп. Ай атаң. Кана намыс, кана абийир,
Кана эркекмин дегениң кана турчу, мына ордуңа турчу. Айтат элем да, муну телефонго эми жаш балдар илешсе, эми жаш балалык кылды дейбиз да. Анын чоң эле зөңкүйгөн эркек муну менен жатканы бул Кудайга жакпаган иш. Сиз дуа кылыңыз, жакшылап насаат кылыңыз, катуу айтпаңыз, урушпагыла телефон аркасынан. Бирок бири-бириңерге сүйкүмдүү сөздөр менен, жагымдуу сөздөр менен бири-бириңерге өбөк-жөлөк болуп не кылгыла, арабаны тарткыла алдыга карап. Мына бизден урматтуу телекөрүүчүлөр, ортодо суроолор менен гана алек болуп атып, бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калыптыр. Аябай убакыт ушкан куш дегендей дароо эле биз жыйынтыктабай турган саат келип калды. Андыктан биз сиздер менен кийинки берүүлөрдө дагы аманчылык болуп, насип буйруп калса көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга Аллах Тааланын тынчтыгын, саламын, ырайымын, кечиримин, берекесин каалап, ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.